Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган кезектеги маегинде өлкөдөгү тил маселеси, өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга тапшырылган мамлекеттик сыйлыктарга байланыштуу суроолорго жооп берди. Саламатсызбы урматтуу Садыр Нуркожоевич. Саламатчылык. Сиз мурда Фейсбуктагы баракчаңызга бийлик качаарда сыйлыктарды берип баштачу эле деп жазганыңыз эсибизде. Бул ирет дагы көптөгөн жарандарыбыз мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Буга кандай комментарий бересиз? Ооба, 2015-жылдары жазсам керек эле. Ал кезде сыйлыктар татыктуу адамдарга берилбей эле дежурларга көп берилген убак болчу. Ким бийликти мактап, жактап, коргоп турса, ошолорго же бийликтин жакындарына берилчү. Ошону айткам. Татыктуу адамдар тааныш билиш менен алышчу же сатып алышчу. Бул акчаны өмүр бою эмгек акыга иштеген, башка бизнеси жок карапайым мугалим, карапайым дарыгерлер кайдан тапмак эле. Эми мындан ары мамлекетке эмгеги сиңгендер гана алат. Администрациядан кимде мурдагыдай коррупциялык жол менен сатып же тааныш билиштик кылып бере баштаган болсо, анын орду түрмө болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кечээ министрлер кабинетинин жыйынтыктоочу жыйынында кээ бир мамлекеттик органдарда иш кагаздар кыргыз тилинде жүрбөй жатканын баса белгилеп сынга алдыңыз. Муну айрымдар мамлекеттик органдарда документ жүргүзүүдө орус тили колдонулбайт деп башкача чечмелеп киришти. Ушул маселени ачыктап кетсеңиз. Туура эмес чечмелеп жатышат. Айрымдар айтылган сөздү жакшылап аңдап түшүнбөй эле ар кандай кептерди айтып беришти. Тескерисинче, өлкө боюнча орус тилин өнүктүрүүгө кадам таштадык. Келе жаткан жылы өлкө боюнча 9 орус мектеби курулат. Россия тарап куруп бермей болду. Мен өкмөт жыйынында эмне үчүн мамлекеттик органдар кыргызча иш кагаздарын жүргүзгүлө дедим. Билесиздер, бизде союз тарагандан бери дасыккан орус тилчи мугалимдер айрыкча аймактарда бир тойло азайып кеткен. Ошон үчүн кадрлар орус тилинен ката кетирген учурлар кездеше баштаганы байкалууда. Бир барак документте толтура ката. Андан көрө сабаттуу кылып кыргызча эле жазыла дагы орусчанын артына тиркеп койгула деген ойду айттым. Айрым учурларда негизги документ кыргызча, тиркемелер орусча келет. Мынтип башаламан кылбай, кыргыз тилинде башкы документ, тиркемелери орус тилинде кылып бир бетки тартипке салынышы керек. Ансыз деле кыргызча жазылган иш кагаздары орус тилине которулуп тиркелет. Ошондой эле бизде орус тили баш мыйзамга расмий тил деп киргизилгенин жакшы билесиздер. Ошону менен катар дагы бир жагдайды айта кетейин. Биз тиешелүү чараларды көрүп, мигранттарыбызды мекенинде иш менен камсыз кылып бергенге аракет кылып жатабыз. Бирок бүгүнкү күндүн чындыгы ушундай. Биздин сыртта жүргөн жарандарыбыздын басымдуу бөлүгү Россияда. Андыктан Россияда эмгектенип жаткан жарандарыбыз орус тилин жакшы билгендей болушу керек. Тилди сапаттуу деңгээлде билүүсү иш учурунда абдан эле пайдасы тиет. Ошол үчүн былтыр биринчи иш сапарым менен Москвага барганда Владимир Владимировичтен суранып, 9 орус мектебин салып берүү боюнча макулдугун алганмын. Кудай буйрса, келе жаткан жылы бардык региондорго салына баштайт. Мектептер иштеп, региондордо орус тилине кайрадан жеткиликтүү сабак бериле баштаса, 5-10 жылда кайра орус тили өнүгөт. Негизи КМШ өлкөлөрүндө Евразия экономика биримдигинин ичинде орус тилсиз иш жүргүзө албайсың. Андан тышкары орус тили Бириккен Улуттар уюмунда да колдонулган тилдердин бири. Мындан сырткары мектептерде англис тилин дагы мыктылап окутканга аракет көрүп жатабыз. Бирок каражат жагынан маселе жаралчудай. Себеби 3000ге жакын мектептерге англис тилинен берген дасыккан мугалимдерди алышыбыз керек. Аларга эмгек акы төлөп беришибиз керек дегендей. Бул маселени күнгө тескейин караштырып жатабыз. Кыскасын айтканда, жумурткадан кыр издегендей мен сөзүмдөн дагы саясат издештин кереги жок. Тескерисинче окуучуларыбыз бир эле орус тилин эмес, бир нече башка тилдерди дагы жакшы өздөштүрүп кетсе кандай сонун болот эле. Канчалык көп тил билсе, дүйнөнү ошончолук эркин кыдырышат, билим алышат, жаштардын дүйнө таанымы кеңейет дегендей. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ар кандай тобок элдер менен күрөшүп, айрым бир мамлекеттердин келечеги тараза ташында кылтылдап турганда, ата-бабаларыбыздын салып кеткен нарктуу унугуна кайрылуубуз абдан маанилүү деп эсептедик. Кыргызстанда жашаган ар бир жаран өзүн кыргызстандык экендигине сыймыктана турган шартты түзүшүбүз керек.
жана дүйнөлүк коомчулуктун алдында кыргыздар цивилизациялуу түпкү эл экендигибизди дагы бир жолу далилдешибиз мезгилдин талабы. Кыргыз жараны бул сөз кунун бийик баалап, жалган дүйнөнүн коногу экенин сезе билип, келген мейманга өздөй мамиле кылып, сый урмат көрсөтө билген жаран. Ата журтту ар намысты ыйык тутуп, ыйман, ынсап гана береке кут алып келерин терең түшүнгөн, керт башынан дагы эң ириде эл жерин ойлогон, жумурай журттун алдында атуулдук жоопкерчилигин сезе билген жаран деп эсептейм. Өлкөбүздө жашаган жүздөн ашык этностун ортосундагы мамилени бекемдөө жана жарандык бирдейликти өнүктүрүү боюнча кыргыз жараны концепциясын кабыл алып бердик. Концепцияга ылайык Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил бардык жарандарды бириктирүүгө негизги өбөлгө болуусу зарыл. Кыргыз жарандары кыргыз тилинде сүйлөй алгандай, жаза алгандай, ойлоно алгандай шарт түзүшүбүз керек. Biz özümüz kaydıger mamile kılsak, mamleketlik til hiç kaçan önükpöydü. Önör aldığı kızıl til, bardığının başatı söz. Mamlekettin turuktu önüüşüne, uluttun ulut bolup saktalıp kalışına, mamleketlik tildin ordu özgöç ekeni süylögön sözler menen, jasalgan kagaz betindegi makala bayandamalar dile aytılıp, iş yüzünde ağa köngül burulbay gele jatkandыгы bul açık çındık. Biz bul bağıtta söz kılıp, Oğuz uçu менен эле айтканыбыз менен аларды кеңири жайылтуу иштеринде чечилбеген маселелер абдан көп. 2022-жылга карата мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүгүртүү Infodox системасы боюнча айрым министрликтердин жана ведомстволордун статистикалык көрсөткүчтөрү мени канааттандырган жок. Мисалы, экономика жана коммерция министрлиги 13%, санариптик өнүгүү министрлиги 12%, Юстиция министрлиги 13%, энергетика министрлиги 17%. Мына ушундай гана көрсөткүчтөр менен келатасыздар. Бул көрсөткүчтөр 50%дан кем болбош керек. Эми уяттайм, кыргыз болуп туруп, анан кийин иш кагаздарын кыргызча алып барбай, тылаң орус тилинде алып барган туура эмес го дейм. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алгандан тартып, этносуна карабастан ар бир жарандын дин тутуу экендигин сыйлап, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган светтик дүйнөбүй принцибин сактап келе жатат. Кыргыз Республикасында бир дагы дин мамлекеттик же милдеттүү деп таанылбайт. Дин тутуу эркиндиги конституция менен кепилденген, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугу бардык конфессияларда бирдей шарттардын түзүлүүсү менен ишке ашат. Бирок ошол эле учурда элибиздин салттуу, диний жана руханий баалуулуктарына да көңүл буруу зарыл. Бул баалуулуктар элибизди сабырдуулукка, кайрымдуулукка, ынтымакка, адеп ахлакка үндөп, коомубузда адам укугун жана дин тутуу эркиндигин калыптандырууга чакырат. Бул багытта биз атайын 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын бекитип бергенбиз. Мамлекеттик органдар диний уюмдар менен өз ара кызматташуусун арттыруу зарыл. Бул боюнча биздин дин кызматынын өкүлдөрү ысырапкорчулукка каршы күрөшүү боюнча жакшы кызматташып жатышат. Бирок ошол эле учурда айрым атка минерлер өздөрү элге үлгү болгондун ордуна ашыкча чыгымдар жасап келген фактылар бар. Бул маселеге дагы көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ысырапкорчулук боюнча биринчи элден талап кылаардан мурда ушул жерде отурган биздин администрацияда иштеген, министрликтерде, область, район, айыл өкмөттөрдө иштеген чиновниктер өздөрү үлгү болуш керек. Анан бизде той деселе 500 кишини, 1000 кишини чакырып алып туруп дүңгүрөтө той беребиз, анан бири-бирибизди көрүп, ошол карапайым калктагы чөнтөгүндө акчасы жок болсо да намыс үчүн деп алар той берип, ушу силерди ээрчип кетип жатат да. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүбүз аларга үлгү болушубуз керек. Ошон үчүн ысырапкорчулукка каршы иштеңиздер, көзөмөлгө алыңыздар ар бириңиздер. Сөз жүзүндө айтып коюп, бирок иш жүзүндө кылбаган бул эң мындай бир жоопкерчиликсиз маселе да. Ошондуктан өзүңүздөр үлгү болуңуздар биринчи кезекте.
We'll